Бишкек шаарынын казысы Садриддин Ажы Маджитов дүйнө салды. Бул тууралуу муфтият KG сайты Максатбек Ажы Токтомушевго таянып жазып чыкты. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев өлкөбүздө дин тармагында өз өмүрүн арнап, бир топ аалымдарга өзүнүн өрнөктүү билимин берип, Бишкек шаарынын мусулмандар казысы болуп өзүрлүү эмгектенип келген Садриддин Ажы Маджитов дүйнөдөн кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө, туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Садриддин Ажы Маджитов Бишкек шаарынын мусулмандар казысы кызматын аркалап, өз ишине жоопкерчиликтүү, илимге бай, адамдык сапаты бийик, мыкты инсан эле. Ал өз өмүрүндө бир катар шакирттерди даярдап, ислам дининин асыл баалуулуктарын элибизге жеткирүүдө абдан чоң салым кошту. Бул оор кабарды кайгыруу менен кабыл алдык. Садриддин Ажынын Кыргызстан мусулмандары үчүн жасаган зор эмгеги эч кимдин эсинен кетпейт. Элибизге динибиздин асыл баалуулуктарын жеткирүүдө салымы чоң инсан. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жана жеке өзүмдүн атымдан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Себеби бир мусулмандын үй бүлөсүндөгү азап бүткүл мусулманды да кайгыга салат эмеспи? Сабыр кылыңыздар, анткени ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Алла таалам Садриддин Ажынын үй бүлөсүнө жана туугандарына күч-кубат берсин. Жаратканыбыз маркум Садриддин Ажыны өз ырайымына алып, жаннаттын төрүнөн орун насип кылуусун жараткан Алла Тааладан тилеймин. Кайгыңарды тең бөлүшөбүз, деген Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев. Биздин жаамат маркумдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Ушул кайгылуу оор мезгилде биз бардыгыбыз сиздер менен биргебиз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Булак Назар Ньюс KG. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн мына өтө суук кабарлардын дагы бири ажекебиз Чубак Ажынын каза болгонун азыр уктук. Алымдар кеңешинин мүчөсү, белгилүү аалым Чубак Ажы Жалилов оорудан улам көз жумду. Анын жаназасы 11-июль күнү Базаркоргон районунун Баймундуз айылында болот. Чубак Ажы Жалилов буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий кызматында аркалаган. Ошондой эле Марал радиосунун Аалымдан асыл жол программасы аркылуу көптөгөн кыргызстандыктардын диний суроолоруна жооп берип, кеңеш берип келген. Булак Марал FM.